Азыркы сөз Иман Нуров фракциянын лидери Нуржигит Кадырбековдон. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштарым, мекендештерим, кесиптештерим. Кече кырчынында өмүр кыйылды. Башкабыз эмне, бүгүн дүң болобуз, эртеге дым болобуз, аркы күнү тим болобуз. Кыргызда бир сөз бар, атам десе дедирсин, ботом дедирбесин деп. Байкуш апасы менен атасы эмне болду ошо кыздын? Болгондо дагы жалгыз кыз экен. Бул өзүнчө көйгөй. Мен ойлондурганым таптакыр башка. Азыр ким айыптуу десе чекеден айыптууну табабыз. Милиция айыптуу, прокурор айыптуу, атасы айыптуу, апасы айыптуу, жаш балдар айыптуу. Биз айсбергдин үстүн гана көрүп атабыз, астын көрбөй атабыз. Бизге көрүнгөнү бир аз гана проблема, бул аппендицит. Ден соолуктагы проблема акыры бир жерден дөмпөйүп чыккандай симптому гана. Эгерде өлтүргөндөр кайра кылмыш кылып түрмөгө түшкөн рецидивисттер болсо мен макулдайт элем, мындай көнүп калган акмактар экен, жүрөгү кара адам кепиндеги айван шайтан деп. Эгерде Чикатилого окшогон тиш каккан какпаш болсо да мейли эле. Жап-жаш балдарыбыз 20-дан 30-га жете элек, үйлөнө элек бойдок балдарыбыз. Мына биздин келечегибиз деген, Кыргызстан эстафетасын алат деген, аманат улап кетет деген мурас кылып калтыра турган өлкөбүздү жигит кыздар ошолор. Ушуну кантип ойлонбойбуз? Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, замандаштарым, муну бир талкуулап албасак болбойт. Ким күнөөлүү? Бирөөнү айыптап коюш оңой эле. Ушундай бир айыбыз, биздин бир өзгөчөлүгүбүз бар. Жыгылып калсак тепкичти күнөөлөйбүз, же карды күнөөлөйбүз, же музду күнөөлөйбүз. Ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчиликти алалы. Биринчи коом бардыгыбыз күнөөлүүбүз. Эмне себептен дегенде, байкаңыздар, мен достумдан коркпойм дейт, ашып барса сатып кетет дейт. Душмандан коркпойм, ашып барса атып кетет дейт. Мен кош көңүлдөн, кайдыгерлерден корком, ошолор бар үчүн аткандар бар, саткандар бар дейт. Ошол кыз кыйкырып баратса керек эле, жөн эле кетпесе керек эле. Бизге баары бир кыйкырып атабы, жардам сурап атабы, өлбө жаным өлбө, өзүмдүн көзүм көрбөсөм аркамды келип карчкыр жей берсин деген психология менен жашап калдык. Ошон үчүн кош көңүл болбойлу. Бул биринчиден. Экинчиден, балдарыбыз чындыгында кароосуз калды. Түз маанидагы, кыйыр маанидагы ушундай. Кече маалымат берилиптир биздин социалдык комитеттин төрайымына. Кыргызстанда 80 миңден 100 миңге чейин жаш балдар ата-энеси миграцияда. Же кошунасына таштап кеткен, же атасына, же таякесине, же аяштарына таштап кеткен. Өзүңө керек эмес бала эч кимге керек эмес. Өзүң күйбөгөн балага башка бир эч качан күйбөйт. Балким багып атасың, бирок атты баг, итти баг, балаңа тарбия бер деген сөз бар, балаңа мээрим бер деген сөз бар. Кийим берип, машина алып берип, белек берип, ачка берип, анан багып атабыз деп атабыз. Ал багуу эмес, балага мээрим жетпей атат. Ошо мээрим жетпегендер кийин мээрим көрсөтпөй деген. Балким кылмыш кылган балдардын бир чоң айыбы ошол жерде. Свет эмне үчүн жанды десе көпчүлүк ойлойбуз, лампа жанды ошон үчүн жанды. Жок, лампа өзү жанбайт, ток куланган. Анализдин экинчи деңгээли ошол. А ток барып токтогулдан башталат, гестен башталат. Анализдин түпкүрү ошондо. Биз түбүн карашыбыз керек. Бир убакта Томас Эдисон деген адам чыгып, ошол токто ойлоп таптыр, элге жеткичтин жолун ойлоп таптыр. Ошон үчүн ток менен бүгүн жашап атабыз. Түпкү негиз ошондо. Биз бул маселени үстүртөн эмес, берекелерим, түпкүрүнөн карашыбыз керек. Дагы бир маселе. Эми караңыздар. Биз үйдө болсок деле балдарга көңүл бөлбөй калдык. Түнү менен ошко тойго барып, анан кайра келгенге убакыт табабыз. Отуруштун 30 түрү бар. Тууган отуруш, бажы отуруш, классташ отуруш, дос отуруш, бильярдка барып атабыз, футболго барып атабыз, өтүбүз айрылгыча аш жеп атабыз, бирок балдарга убакыт бербей атабыз. Үйдө отурсак дагы же сотка көрөбүз, же телевизор көрөбүз. Апалар сериал көрөт, аларга Кемаль маанилүүрөөк. А биз болсо UFC көрөбүз, же футбол көрөбүз. Балаң жаныңа келсе бар, китеп оку, ойно. Бир суроо берсе айтасың, башымды ооруп, ансы эле чарчап келдим деп. Балабыз жаныбызда туруп кароосуз калып атат. Ошон үчүн биз дагы күнөөлүүбүз, кимибиз кыйратып тарбия берип атабыз. Дайым айтабыз, биз жакшы чыктык, балдар жаман чыгып калды. Биз жакшы чыгып калсак, эгерде бул биздин менет эмес, биздин аталардын менети. Азыркы мун жаман чыкса, ал биздин кемчилдигибиз, биздин күнөөбүз. Кийинки маселе. Караңыздар, тирүүлөө жетимдер абдан көп болуп баратат. Эми дагы бир нерсе бар, мыкаачылыкты пропагандалап атабыз. Кинолорду караңыз, же атмай, же өлтүрмөй, же соймой, же уурдамай, же талкаламай. Ошондой кинолор аябай көп. Мурда спортсмен десе 100 метрге чуркагандар түшүнөт элек, волейболисттер түшүнөт элек. Азыр мен жеңил атлетика менен машыгам, спортсмен десең күлөт. Азыр спорт деген бул ММА болуп калды, бой без правил. Биз илгери мушташат элек.
Атандаштын мурду канаса барып кошо жуушат элең, болду эми деп. Азыр жыгылып калган адамды бетке тепмей, башка чапмай, ошондой тарбия менен өсүп атабыз. ММА дегендин тарбиясынын теги түбү ошол. Советтер Союзу мындайга тыюу салып тура эле кылган. Ошон үчүн балдарга зомбулукту аябай эле рекламалап атабыз. Кийинкиси уятсыздыкты рекламалап атабыз. Кайсыл кинону кара, кайненең менен көрө албайсың, атаң менен көрө албайсың, досуң менен көрө албайсың, керек болсо аялың менен көрө албайсың. Биздин адепке төп келбеген жарымчыланган эпизоддор аябай көп. Ошону каякта карап отурабыз. Телеканалдардан байма-бай берет, баланын колуна сотканы карматып койдук. Сен эмес сотка тарбиялап атат. Кулагына топтогон ыйманы көз менен бат эле чыгып кетип атат. Ошон үчүн бул жагына да көңүл бөлөлү. Идеология деген мамлекеттик катчегин институтту киргиздик. Кана ошол идеология. Кийинкиси көздөгү нерсе көңүлгө өтөт дейт. Тилдеги нерсе дилге өтөт дейт. Биздин блогерлердин жазгандары да жалаң негатив. Жаңылыктарды ачсаң, жашагың келбей калат. Ошонун бардык адамдын дилине, рухуна, тарбиясына, иманына таасир этип атат. Ошонун акыбети кечеги өлтүрүү. Мен бир болсом эл дейт элем. Биринчи Бурлайдын окуясы болду. Кийин Айзаданын окуясы болду. Кече 13 жашар кыздын окуясын көрдүк. Бүгүн болсо мына бул. Бул катарма-катар болгондо жөн эмес, бул системалык проблема. Бардыгыбыз чара көрбөсөк, жөн эле бирөөнү айыптап коюп отура бербей. Эртеге кеч болуп калат. Биздин эң чоң байлыгыбыз адам. Азыр кумтөрдү айтып атабыз. Кумтөр бул болгон алтын. Алтын ген бир күнү түгөнөт. Адам генч эч качан түгөнбөйт. Биздин генч деген адамдарыбыз адам кепилдеги шайтан, айван, жырткыч болуп атса, андан эмне кылалы? Кийинки маселе, культ криминалы. Азыр айтматып болом дебейт, авторитет болом дейт. Зор болом дебейт, вор болом деп атат. Эмнеге азыр криминалдын авторитети күчтүү? Себеби сотторуң паракор, алмай, жемей, адилеттүүлүк таппай келет. Депутаттар отурабыз, 80-90% адилеттүүлүк таппагандар. Ошон үчүн тигилерге барат, анча-мынча маселесин чечтирип алып, жаш балдарга барсаң, мен криминал болом, кийин положениес болом. Бул не деген тарбия? Бул келечеги жок тарбия. Руханий жактан өсөлү, интеллектуалдык жактан өсөлү. А биз болсо бир гана физикалык жакта карап атабыз. Бул багытта иштебесек болбойт. Кантип иштейбиз? Бул бардыгыбыздын ишибиз. Кийинкиси, эми кылмышка жараша жаза керек да. Гуманизация деп өлүм жазасын жок кылып койдук. Гуманизациянын аягы ушул болуп атат, гумансыздар келип гумандууларды өлтүрүп атат. Кээ бир адамдар бар, өлүмдөн башка эчтекеден коркпойт. Коррупция бар өлкөдө. Жазаңдан да коркпойт. Бүгүн 15 жылга кесилет, 3 жылдан карасаң эркиндикте жүргөн болот. Биз кесилгенин карайбыз, ошо менен унутуп калабыз. Өзүбүз бир байоо элбиз. 3 жылдан кийин чыгып алып да каалаган кылат. Рецидивисттер ошондой. Түрмө адамды оңдобойт. Майда уруу кирсе ал жакта чоң урлар менен отуруп уурлуктун түрлөрүн үйрөнүп чыгат. Анча-мынча тоок өлтүргөндөр ал жака кирип, киши өлтүргөндөр менен сүйлөшүп отуруп, ошолордон жугуп чыгып атат. Сапаты ошот деп коет. Ооматы ошот ырыс жугушат, жаман сыпатта жугушат. Ошон үчүн чөйрөңдү кара деп бекер айтпайт кыргыз эли. Өлүм жазасын киргизиш керек. Өлүм жазасын киргизиш керек. Башка жолу жок. Мындайлар өлүмдөн гана коркпосо, башкаңдан коркпойт. Азыр деле балким үмүт кылып отурат. Эл унутуп калсын, эртең бир сөйүндү чыгарып алабыз деп. Кийинки дагы маселе. Техникалык жабдык. Дастан Бекеш туура айтып атат. Мобильное приложение керек. Эмне үчүн безопасный город деген бар, анан безопасный айыл деген жок. Мына жерден келгендердин 80-90% айылдыктар. Кечеги проблема дагы айылда болду. Бизге жеткен ушул да, жетпеген мындай кылмыштар канча болуп атат, ошону бир ойлоп көрбөйлүбү? Азыр Суравалдиева айтты бул жакта. Эгер иш козголсо дагы бир 30%ке жетпеген сотко иштет экен деп. Калгандары баягы эле баягынын таягы кимдин таасир күч болсо, ошол акча менен, бийлик менен, тааныш менен чечип коюп атат. Анан ыйман сабагы десем, көз боемочулук кылып туруп диндерди таануу тарыхын киргизип коюптур. Айланайын, манихеизмдин, шаманизмдин тарыхынын сага эмне кереги бар? Буддизм качан болгон? Анан жанагы дагы эмне деп коет? Христианство качан келди эле? Анан качан исламга өттүк? Бул тарыхтын бизге эмне кереги бар? Балдар улууга урмат, кичүүгө ызат. Өзгөчө аял затына сый урмат деген бир сабак керек окшойт. Адеп сабагы, ыйман сабагы. Бирөөнүн кызына бир кумар менен караштан мурда менин да ушундай кызым болот, Кудай буйрса. Менин апам да бирөөнүн кызы, тайжем да бирөөнүн кызы, эжем да бирөөнүн кызы, бул да ошондой эле бирөөнүн кызы деген бир сезим менен караңгы үйрөтпөсөк, такыр болбой баратабыз. Ошон үчүн кыргыз айтат, кызды сыйлабаган кедей болот деп биздин аталар айтчу эле. 18 жыл үйүндө конок, кызды сыйлап кой, урматтап кой, эч убакта тил тийгизбе, кийин жарбай каласың, арбай каласың деген сөздөрдү айтат эле. Ушул нерсе, ушул тарбия мамлекеттик деңгээлде болбосо, мына келип аяк ушундай болуп атат. Берекелерим,
чечкиндүү бололу, ынтымактуу бололу. Чындап парламенттин таасири азайып баратса өзүбүз күнөөлүүбүз. Бир жакадан баш чыгаралы, бир жеңден кол чыгаралы. Анан азыр эсептешпей аткан мен деген өкмөттүн мүчөлөрү ошондо эсептешет. İçibizde таза болсун, ишибизде таза болсун. Апасына, атасына көңүл айтам. Бир нерсе болсо дейт, капа болбо таарынба дейт, тыянак чыгар дейт. Тыянак чыгаралы. Бар бол кыргызым жараткан жар болсун. Рахмат. Рахмат Нуржигит Кадырбекович, туура айттыңыз.